Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз әдәбияты тесттик суроолор. 6 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Балдар, биз бүгүн 2 чейректе кыргыз әдәбияты боюнча алган билимибизди сыноо үчүн 10 тесттик тапшырманы аткарабыз. Ар бир тапшырмада 3төн жооп катылган. Ал жоопторду силер дыккаттык менен окуп чыгып, туура жообун таап, тегеректеп, сүрөткө тартып, менин өздүк номурума кайтарым байланышта жибересиңер. Анда эмесе баштадык, баарыңарга ийгилик каалайм. 1 суроо. Токтогул Сатылганов ким болгон? А варианты төкмө акын, Б варианты манасчы, Б варианты жомокчу. Экинчи суроо. Токтогул Сатылганов кайсы жылы туулган? А варианты 1864, Б варианты 1933, В варианты 1854. Үчүнчү суроо. Токтогул Сатылганов балалык деген ырында эмнени баяндаган? А варианты өзүнүн балалыгын, Б варианты жалпы балдар дүйнөсүн, В варианты баласын. 4 суроо. Токтогул Сатылганов жетимдер жөнүндө чыгармасында ким жөнүндө баяндайт? А варианты 2 жетим жөнүндө, Б варианты өзү жөнүндө, В варианты кошунасы жөнүндө. 5 суроо. Барбы Алыкулов ким болгон? А варианты комузчу, Б варианты акын, В варианты манасчы. 6 суроо. Ырыскыны бекерге төкпөгүлө балдарай, акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдарай. Бул ырсаптары кимдин калемине таандык? А варианты Токтогул Сатылгановго, Б варианты Барбы Алыкуловго, В варианты Жеңи жокко. 7 суроо. Жеңи жоктун өз аты ким? А варианты Өтө, Б варианты Көкө, В варианты Жеңи жок. 8 суроо. Айтамын санат тобуңа чыгармасы кимдин калемине таандык? А варианты Токтогул Сатылгановдун, Б варианты Абдыкалык Чоробаевдин, В варианты Жеңи жоктун. 9 суроо. Молдо Кылыч ким болгон? А варианты жазгыч акын, Б варианты манасчы, В варианты насаатчы. 10 суроо, жыйынтыктоочу суроо. Молдо Кылычтын кайсы чыгармасы менен жакындан тааныштыңар? А варианты Буудайык, Б варианты Жакшы кыз, В варианты Айтамын санат тобуңа. Мына балдар, биздин бүгүнкү тесттик суроолордун тапшырмасы соңуна чыкты. Бардыгыңарды кайтарым байланышта күтөм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.